Көмір алып келдік, 75 тонна. Ошол элге, өзүбүздүн жердештерибизге жардам берип, ошо көп үйлөрдү карап көрсөк, кээ бирлери жашаганга жараксыз болуп калган экен, кээ бирөөндө көмүрлөрү жок экен. Ошолорго атайын жардам кылып, ошол жерге алып келип бердик. Мен ойлойм, бизде Кыргызда жакшы бир традициябыз бар. Ошо эгерде бирөөнүн башына жаманчылык түшсө, ошону өзү жалгыз калбайт. Бардык эл, жалпы эл ошо менен кошо жанында туруп, көтөрүп кетет да ошо жаман нерсеничи. Мен да ойлойм, ошо мынакей тоң жергесине мынакей жер титирегенден кийин ошо бардык Кыргызстандын эли бүгүнкү күнү жүрөктөрү силер менен бирге, абдан кападар болуп атышат, сурап атышат. Дагы Кудайга шүгүр, 7 балл болсо дагы мынакей этаждык тамдар болбогондуктан Кудайдын сактаганы үчүн эч ким жабыр тарткан жок. Кайсай айылыбызда 28 үй 3-чү категорияга катталды, жана 8 үй 4-чү категорияга катталды. Ошол тууралуу суроом бар эле. Бизде ошол гараж, Кайсайдын ылдый жагында гараж деген айылыбыз бар, кичинекей. Ошол жактан бир үй бүлө, жана Кайсайдын ичинен дагы бир үй бүлө 4-чү категорияга ылайыктуу болгон үй болчу да негизи. Анан ошо эксперттер келип текшергенде ошо 3-чү категорияга түшүп калыптыр. Ошол маселени да ушу азыр МЧСтин эмес министрине айта кетейин дедим эле, ушуну 4-чү категорияга коюп берсеңиздер. Анткени ал үй бүлөдө өздөрү көргөндөй эле бул стенасы ачылып кеткен болчу үстү. Жанагы айтылган маселелер боюнча эгер иштеп аткандан кийин кайра комиссия түзсөңөр карасаңыздар, мына арызын азыр расмий арыз деп кабыл азыркы билдирүүнү расмий арыз деп кабыл алсаңыздар, атайын кагаз жаздырбай рубар кылбай. Экинчиден социалдык ар бир үй бүлөнүн социалдык акыбалын дагы эске алсаңыздар. Эми колунда бар үй бүлө бар, колунда жок үй бүлө бар, ал жагын да эске алып бир кичине бир жакшылап карап берсеңиздер. Сиздердин келгениңиздерге рахмат. Бизде дагы жер титирөө болду. Шорбулак айылы, ушу Улакал айыл өкмөтүнөн бери. Анан эмебиз ошо жаранка кеткен биринчилердин үйлөрү да болду, бир топ. Анан алар деле көпчүлүгү кайрылбай, демек арыз түрүндө кайрылбай эме кылыштыр. Анан ушул жака келатканда ошо айта келсеңиз деп айткан үй бүлөлөр бар эле. Шипрлары түшүп, жаранка кетип, шыбактары түшүп калган үйлөр бар экен, ошо комиссия текшерип эме кылса да болот. Шорбулак айылында арыз берилбегенине байланыштуу дегендер боюнча карасаңыздар, мынакей сиздердин көзүңүздөрчө биз мына айтып атабыз, тапшырмасы берип атабыз. Карап, эгерде ошондой маселелер болсо, барып мына аким да жаныңыздарда отурат, өзүңүздөр алып барып көргөзүп, ушу тактап койсоңуздар. Тиги биздин үй деген 60-жылдан ары салынса керек да, биз ал кезде жок болчубуз. Анан ошол биздин үйдү комиссиялар текшерип баргандачы, ошол деген 60 жылкы үйдүн немесин карап беребиз деген да, бул деген үйдүн ар жактары уже кулайын деп калды. Түртсөм кулайт да азырчы. Бир кенедей эле неме түртсөм кулайт. Анан ошого 3-чү немеге категория деп жазып кеткен да, ошону карап бересиңерби деген суроом болчу. Сиздердин азыркы айтканыңар эле арыз кошумча. Дагы бир сыйра тапшырма берсеңиздер, Алексеевич. Кыргызстанда майыптарды коргоо күнү болуп өттү, 3-декабрь. Мына ошол майыптарга биздин фракциянын атынан тапшырып койсок, биринчиси Байтемирова Дилмира уулуңуз апасы үчүн, Аскен кызы Чынара Нурел деген баланын коляскасын, балдардын коляскасын берсеңиз. Балаңыз жакшы болуп кетсин, айып кетсин. Кубатов Турарбек Кадунов жанагы араба. Келди, бериңиздер өзүнө. Элнусулу Батырбек. Ошол көмүргө муктачтыгы барларга 1 тонна көмүрдөн 1,75 үй бүлөгө таратып берип койсоңуздар.